Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Сокулук районы Кызыл Туу айылынан жери 30 сотық болған сатылуучу жер участок көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Кызыл Туу айылынын центральный көчөсү, 18-чи автобус жүргөн көчө. Ошол жерден туғандар сіздер аркы центральный көчөмөн келсеңиздер, сол тарапта Алтын ай дүкөнүнө көрө аласыздар. Ошонун жанындагы көчө менен түз өйдө чыгып солго бурулсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз проект уюму 66-чы даректе жайгашкан. Бул жерден түз туғандар 18-чи автобус менен Ош базарына бара аласыздар. Айыл жөнүндө айтсак, айылга келүү үчүн сиздер Южный магистраль Барпаков көчөсүнүн кесилишине Кругойдон батышка карай келе берсеңиздер болот. Же кааласаңыздар Машиний базардан өтүп туруп Маловоднойдон түз чыксаңыздар деле болот тугандар. Эми калган маалымат участокко жетип берейин. Макей тугандар, келүү жолу түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер участокко да жетип келип калдым. Бул участогубуздун көчө тараптан көрүнүшү Дарек Кызыл Туу проект уюму 66-чы даректе жайгашкан. Эгер интерес кармасаңыздар, дагы ээсине байланышсаңыздар, сиздерге местоположенияны жөнөтүп коет, картадан деле карап көрсөңүздөр болот тугандар. Макей кошуналар жайгашкан жери негизинен жакшы экен туганда. Биринчиден мына тоодун түбү таза аба, экинчиден мал менен алектенсеңиздер, бери карай жаз жайларында жайсаңыздар, мынакей тоолор мал жайганга жакшы. Ылдый жагында полялар, негизинен билесиздер көпчүлүгүңүздөр эле Кызыл Туу күн тууларда малина менен алектенгендер да көп. Ошол малина менен алектенгенге бул жакта полялар деле бар. Арендага алып сатып алып жетсеңиздер деле болот. Негизинен өзүнүн жеринин аянты деле бул жер Кызыл Китебинде 30 соток, фактически андан да көбүрөөк экен. Короого деле ичине малина кылсаңыздар болот тугандар. Участок углойдо жайгашкан. Мынакей бул көчө жана бул көчөнүн кесилишинде жайгашкан. Дагы бир жакшы жери мынакей жанында лоток өтүптүр. Бул лотоктон азырда суу акаткан учур, анан ушул лотоктон эле чыкканда арык менен мынакей. Биринчи эле болуп, сиз эгер короогуна малина же клубника эксеңиз, сиздин короогуңузга суу кирет тугандар, суунун башы экен. Мечит, мектептер боюнча айтсак, мечит мына бул жерде, мечит жакын жерде. И балдар бул көчө менен түз ылдый карай өтүшөт, Кызыл Туунун мектебине жөө эле барып келишет. Так, электр энергиясы мынакей бар экен. Азыркы учурда арыктан чыккан суу бар жана жакын аралыкта труба менен келген центральный таза сууну дагы бул жака чыгарып аткан учур экен тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мынакей бул жакта кошуналар мал менен алектенгендери да бар. Мынакей көпчүлүк эле ошол мал менен алектенгендер да көп экен. Мына бул жактагы кошуналар деле. Мына бул жакта дагы кошуналар бар. И бул 30 соток жер участокто азыркы учурда тугандар 12-ге 9,5 болгон бул жакта бийик фундаменти. Мынакей жаңы эле куюлган. Так. Дагы эмне маалымат тугандар? Арыктан эле короогуңузга суу алып кирсеңиздер болот. Так. Дагы эмне маалымат дей берейин кайра эле. Тугандар, сиздерге азыр фундаментти көргөзөйүн, андан соң аркы жагын көргөзүп, андан соң баларын дагы айтабыз. Кызыл Туу деп көрсөңүздөр, баардык көрүүчүлөр эле Чүй областын толук түрдө биле берсеңиздер керек. Кызыл Туу десеңиздер, тугандар сиздерге бул жайгашкан жерди көргөзөт. Южный магистраль Барпалковдон түз күн тууга келип, күн туудан да түз батыштыкка келе бересиздер. Же болбосо Бишкек шаарынан келе атсаңыздар, Машиний базардан өтүп туруп эле Маловоднойдон түз өйдө карай келсеңиздер дагы ушул Кызыл Тууга келе аласыздар. Мына бул фундаменттин көрүнүшү тугандар. Фундамент мына жаңы куюлганы билинип эле турат. Мына көрүп тургансыздардай планировка менен бүтүрүлгөн. Узуну 12 метр экен, бул жагы 9,5. Так, чек ара мына тугандар бул жактан болуп калат. Мынакей. Бул жактан чек ара, эң эле чыгыш чек арасы мына мондай забор үчүн тугандар. Буш-буштарына мону эмне деп коет? Колона дейсиз, ушул забор үчүн орнотулган мондай жыгачтар орнотулган. Кызыл Китеби бар. Айта кетчүн нерсе тугандар, Кызыл Китеби 15 сотуктан 2 участок экен бул жер тугандар. Экөөсү тең, бир эле кишинин атында, ошол ээсинин атында. Кааласаңыздар, 2 киши болуп алсаңыздар, даяр тугандар. Экөөңүздөргө бөлүп отурбайсыздар, Кызыл Китеби өз-өзүнчө даяр. Кааласаңыздар, 1 киши болуп алсаңыздар деле өзүңүздөргө экөөсүн тең өткөрүп берет тугандар. Ээсинин атында экен. Так, дагы эмне маалымат? 30 соток, фактически андан да көбүрөөк.
мал менен алектенемдегендерге өтө жакшы варианттай сезилет. Баасы болсо туугандар сотугуна $1,5 миң айланып калат экен. $45,000 дагы бир аз сүйлөшүүлөр болот дейт туугандар. Келип участокты көрүңүздөр. Сиздерге келип сурооңуздарды бериңиздер. Маалымат алыңыздар дагы. Ошол $1,5 миң дагы арзандатуу болот экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы мына бул жактагы кошуналар. Негизинен тынч, жакшы жерлердин бири экен туугандар. Ушундай участок издеген достор менен туугандар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.